Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирдик сапарыбызды алды көздөй улайбыз. Эртең менен эртелеп жумушту көздөй шашып жөнөсөңүз, үстүңүзгө жылуу кийинип алыңыз жана ошондой эле жолдо сак болуңуз. Аны менен катар бүгүнкү күнгө пландаган иш максаттарыңыз ийгиликтүү ишке ашышына биз дагы тилектешпиз. Ал эми бүгүнкү күндө өздүк майрам туулган күнү же болбосо кандайдыр бир куттуктоолорду жолдогуңуз келсе, сөзсүз түрдө көгүлтүр экранга атайын жазылып калтырылган WhatsApp аркылуу өзүңүздүн атайын өтүнмөңүздү же болбосо каалоо тилектериңизди жолдосоңуз болот. Ооба. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келген конокторго дагы кандайдыр бир сурооңуздар болсо, же кандайдыр бир кызыгыңуздар да болсо, бизден экран астындагы WhatsApp номерибизге жазсаңыздар, биз болсо өз дарегиңиздесиз. Кесиптешим айткандай, куттуктоолор бир эле чектелбейт. Туулган күн кандайдыр бир иш-чара дагы болуп жатса, жазсаңыздар болот, биз болсо өз дарегиңиздесиз. Келгиле анда билсе, көңүлдү буралы бизге келген дагы конокторубуз бар. Өзгөчө бир стилде, өзгөчө бир кол өнөрчүлүктө келген конокторубуз. Малемкулова Малена. Саламатсыздарбы? Эң алгач эле кош келдиңиздер. Киргенде эле мына сиздерге чейин апаларыбыз келди эле кол өнөрчүлүктөрдү көргөзүп, биз менен кенен тааныштырды эле. Эмесе эң алгач мына келген мырзаларды, бийкечтерди көрүп отурабыз. Ушул үстүндө кийип турган атайын заманбап мода десек болот. Алар менен кенен тааныштырсаңыз. Саламатсыздарбы? Мен бул жактагы негизги азыркы замандын талабына ылайык тигилген мындайча айтканда образдар десем болот. Бул эки четтеги мырза кийип отурган, өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, орустун улуу окумуштуусу, сүрөтчүсү Казимир Малевич деген бар. Ошонун чыгармаларынан кандайдыр бир өзүмө мындайча айтканда эргүү алып, ошондон жаралган булар кийимдер, чыгармалар. Андан кийинки бул ошол эле заманбап стилдеги азыркы жаштарга ылайыкталган. Бул эки четинде отурган сулуулардын костюмдары кыргыздын сулуулугунун символу болгон Акмөр, ажарлуу айым Акмөрдүн элесине арналган костюмдар. Булар бизде жылына Акмөр фестивалю өтүп турат. Бул жак ошол жака атайын тигилген костюмдар. Бул баш кийим кыргыздын кеп такыясы. Мундагы оюлардын бардыгы биздин улуттук азыр колдонулбай калган, бирок булар эскирип унутулуп калган оюлар десем болот. Ошолорду сиз кайрадан жаңыртып, эл алдына тартуулап турган чагыңыз. Конкурстарга катышат деп калдыңыз. Сиздин чыгармаларыңызды тартуулайт да. Анан орун алгандар болду сиздин чыгармаңыз менен. Ооба, албетте. Бизде Кыргызстанда мода жумалыгы өтүп турат жылына. Бул менин эки четтеги костюмум ошо мода жумалыгында гран-прини алгам. Андан сырткары Москвада өткөн дагы этно мода деген атайын конкурс бар. Ал жактан дагы орундарды алып келген. Бул сулуулар кийип турган костюм дагы ошо Акмөр фестивалынан месталарды, орундарды алышкан. Анан алдыңкы баягы ийгиликтерди алып келген дизайндардын иштеп чыгасызбы же болбосо үлгүлөрүн алып тигесизби? Же кандай болду экен? Жок, менде андай баягы бири-бирибиздикин карап калабыз, бирок андай деле болбойт. Анткени ар бир адам баягы изденет өзү, кандай кылсам деп ойлонот. Балким мүмкүн окшошуп калышы мүмкүн. Бирок мен туурайым деп деле айта албайм башкаларды. Бир чыгарманы чыгарыш үчүн сизге канча күн талап кылат же ай талап кылабы? Бир чыгарманы чыгарыш үчүн албетте көп эле убакыт талап кылат. Анткени эң башында изденесиң, кандай цвет кылсам, кандай формасын кандай кылсам деп кагазга биринчи эскизин түшүрөбүз. Андан кийин өңдөрүн беребиз. Ошентип отуруп көп эле убакытты талап кылат. Кээде болуп калат, бат-баттан оюнга келип, бат-баттан эскиздер жаралып, ушундай убактар болуп калат. Ошо дизайнерлик тармагында канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Мен 2016 жылы ошо Көркөм сүрөт академиясында окуп, ал жерден 5 жыл окуп бүттүм. 3-чү курсуман баштап эле ушул мода чөйрөсүнө аралашып жүрөм. Бул сиздин кызыгыңызбы же кандайдыр бир жанагы айтып коет эмеспи, ата тектен же апа жактан келди, ошол чеберниз деп айтышат го, сизге кандай, же өзүңүздүн кызыгыңыз эле болду бул тарапка? Бул мен негизи эле бул талант мен менен чогуу төрөлсө керек деп ойлойм. Мен анткени кичинекей кезимден эле
сүрөт тартканга кызыкчумун, ушундай бир кол өнөрчүлүктөргө кызыкчумун. Азыр ойлоп көрсөм, ошол кезде эле кийизден, ар кандай жанагы кездемелерден оюнчуктарды тигип, ошентип келгем. Анан бара-бара ошо сүрөткө болгон кызыгуум артып, анан аягында ушундай кийим чөйрөсүнө өтүп кеттим. Бул жака келген мырзаларыбыз айымдардын баардыгынан атайын көргөзмөлөрдө кийип алып, жарашыктуу кадимкидей басышат, Анан суроо берип көрөлүчү. Негизи ошол кийип турган кийимиңиз өзүңүзгө баягы жараштуу эле болобу? Отуруш кандай болду экен? Жарашат. Ооба, жарашат. Өзүң ушундай кийсем же кыргыздын кыздары тиккен буюмдарды чет өлкөгө да кандайдыр бир реклама сыяктуу, жардамак сыяктуу дагы бир көрсөтсөм деген ой максаттарың барбы? Ооба, реклама кылып койсок жакшы болот. Жакшы болот. Андан соң Мырзалар кийип турган заманбап саркеч кийимдер. Негизи нелерден турат болду экен? Өзгөчөлүктөрү же болбосо мына суук күндөрдө кийсе ылайыктуу кайсы сезондорго? Бул негизи көз, кыш, жазкы сезондорго ылайыктуу. Мындайча айтканда сырткы кийим, пальто деп коебуз биз. Ошол 3 сезонго ылайыктуу болуп калат. Бул болгон дизайн катары эле мода көргөзмөлөргө чыгабы же болбосо атайындагы буйрутмалар менен да тигип кабыл алып каласызбы? Ооба, албетте ал деле болот. Буйрутма менен деле иштейм, атайын показдарга деле чыгам. Сизге дагы суроо. Негизи эле буйрутма алуу менен өзүңүздүн жеке ойлоп табуучулуктун ортосунда артыкчылыктары бар да. Себеп дегенде буйрутма сиз ойлогон нерседен эмес, башкача нерселерди айтып калышы ыктымал да. Кайсынысы сизге жеңилирээк болуп эсептелет? Мен өзүм ойлоп тапкан жеңилирээк болот да. Анткени буйрутмада деген сиз айткандай мага мындай образ керек деп да келип калышы мүмкүн. Анан андайлар деле болуп калат, эми көңүлүң алтырбай жасап берип коесуң. Бирок бизге мен ички жан дүйнөмдө баары бир нерсени чыгармачылык болгондон кийин өзүм чыгарсам деймин да. Ошон үчүн мага өзүм башынан баштап чыгарган. Өзүңүз ошол сунуштайсызбы? Мисалы үчүн мага ушундай кыргыздын улуттук кийимдери керек эле баш кийим менен кошо деп сизге сүрөттүү кандайдыр бирөөгө окшошкан жок, бир аз башкачараак кылып бер деп буйрутма беришет. Ошондо өзүңүздүн идеяңызды айтасызбы? Албетте, мен эң биринчиден ошо эскиз кылып тартып көргөзөм, мындай кылалы. Анан ошол менен эки тараптан сүйлөшүүлөр келип, анан макул деп мен айтканыма көнүшөт. Мага негизи ошонусу жакыныраак да, өзүм чыгарам. Бир чыгарманын кийимден, ал дагы пальтолордун кездемесинин, анан акчасына кандай келесиз? Канча каражат сарпташы мүмкүн? Каражаттар эми бул кездеменин өзүнүн баасына жараша болот, ар кандай. Бизде деген эми баалар ар кандай болот. Мисалы магазиндер, бизде кездеме саткан магазиндер аябай көп, ар биринде ар кандай бар. Өтө деле кымбат эмес, орточо баадагы. Көбүнчөсү буйрутманы кимдер берет? Менин оюмча, сиздерге көбүнчө чыгармачылыкта жүргөн басым сайт болуш керек, Буйрутманы шоу дүйнөсүнө, шоу чөйрөдөгүлөр берет көбүнчө. Анткени алар өзгөчө болгусу келет, өзгөчө эфирге чыгып, өзгөчө концерттерде. Мындай деле моданы түшүнгөн, стилдүү кийинем деген деле болот. Эки жактан тең болот. Кынча бир айымдардын багы оюм чийимдери аны менен катар эле жогоруда апаларыбыз белгилеп өткөндөй эле ушу ичиндеги камтымасынын баары тең күмүштөн же башкалардан деди да. Анан сиздердики кандай болуп калат болду экен? Же заманбап эле үлгүсүндөгү атайын ойлонуп табылган нерселерди колдоносуздарбы? Заманбап үлгүдөгү өзүнө жарактуу кылып, колдон келишинче күмүштөрдү колдонганга аракет кылабыз. Бирок эми дагы карайбыз, анан кылып колдоно беребиз. Айырмасы жок ошондо. Айырма жок. Эгерде сиздер буйрутмада ошондой бир өлкөлүктө таштарды дагы күмүштөн кандайдыр бир кооз жаралса десе, анын акчасы дагы кымбатыраак болот. Ошол күмүштөрдү биз заказ кылып калабыз зергерлерге. Анын дагы кийимдин акчасы дагы телегөрчүлөр да кызыгып аткан болуш керек. Мен ушундай буйрутма кайсы жакка барсам, кайсыл дареке деп кайсыл жакка болот? Мен өзүм жеке баракчам бар Инстаграмдагы, ошол жакка кайрылсам болот.
Андан тышкары мен өзүм ошо ателье деп коет, чакан. Ошол иштейм. Номерлерими чалып. Сизге эмне деп истесе болот? Мен Малин Fashion деп меники жазылган баракчамда. Ошол жазып, чалып, ал жакта номерлерим бар. Анан болот. тажрыйбаны өркүндөтүш үчүн чет өлкөлөргө барып, мода жарманкелерге катышып, башка дизайнерлер менен дагы алака түзүп, алардын дагы бир акыл кеңештерин угуп турсаңыз. Ооба, албетте. Улам ошондой показдарга катышкан сайын өзүңө бир жаңы дем, күч аласың. Ошон үчүн бул нерсе туура деп ойлойм. Бат-баттан чет өлкөгө чыгып, мисалы, өзүнө жакынкы Казакстан, Өзбекстандарга чыгып, улам алардын дагы чыгармаларын көрүп, өзүңө бир кандайдыр бир жаңы идеяларды аласың. Анан мына дизайнерлердин ортосунда баягы айырмачылыктар болсо керек. Анан сиз айтып калдыңыз белгилеп, Казакстан депчи. Казакстан менен салыштырып караганда биздин дизайнерлер алда канча алдыдабы же болбосо алардан бир аз артта калып баратабызбы? Сиздин пикириңизде? Менин оюмча, жок, бизде деле жакшы дизайнерлер бар. Биз артта калып жатабыз деп деле ойлобойм. Бизде деле жакшы дизайнерлер, жакшы образдар жаралып атат. Менин оюмча бирдей эле. Ошондой телегөрчүлөр дагы колдонуучуга кызыккан, бирок багыт ала албай аткандар бар болуш керек. Ошолорго сиздин кеңешиңиз кандай берет элеңиз? Алгачкы кадамдар кандай болуш керек? Кандайларга чыдаш керек? Менин кеңешим эң биринчиден аракет болуш керек. Адамдын өзүндө аракет. Анан бизде азыр көптөгөн мисалы проекттер бар. Атайын ошол проекттерде ушундай жаш дизайнерлер мага окшош, мисалы, ошондойлор бат-баттан чыгып турушат көргөзмөлөргө. Ошол эң башкысы, бат-баттан көргөзмөлөргө барып катышып турса, ошондон улам өздөрүнө бир кандайдыр бир дем күч берип, андан ары дагы өсүшүнө жардам берет деп ойлойм. Кеңешиңизди уктук. Анан ошол дизайнерликтен астанасын аттаганда эле эң алгачкы эмгегиңиз кандай мода көргөзмө болду эле, кандай кийим болду эле болсо, кандай чагылдырдыңыз элеңиз? Дизайнерликтин эң алгачкысы мен ошо академияда окуп жатканда 4-курстагы эмгегим, сиздер көрүп отургандай бул четтеги эки пальто, ошо менин эң алгачкы эмгегим. Ошол бизде жана курсовая работа деп коет. Ошол работада негизи биз 2ден эле пальто тикмекпиз. Анан мен атайын ошо конкурска катышам деп аракет кылып 5 пальто жараткам. Бул жерге экөө эле келди каршы. Анан ошол мен эң алгачкы конкурска чыгып, ошо Кыргызстандагы мода жумалыгынан катышып, гран-прини утуп алдым. Гран-при. Ошондон тартып бүгүнкү күнгө чейин эч жака таштабай, ар кандай жармакелерге алып жүрөсүз. Ооба. Анан дизайнер болуш үчүн негизи эле бир жагынан сүрөт тартыш керек болсо керек. Негизи кандай сапаттарга ие болсо ошо дизайнер чыгат деп ойлойсуз? Дизайнер болуш үчүн адамдын бир өзүнүн Каалоосу болуш керек, каалоосу болуш керек. Анан мындай бир орусча айтканда вкус деп коет. Ошол нерсе да болуш керек деп ойлойм. Дизайнер болуш үчүн ошо сүрөт жагынан дагы, мисалы, өңдөрдү бири-бирине айкалыштыра билиш керек. Ойлонгонду, мисалы, биз ойлонуп эскиз тартабыз. Ошолордун баардыгын билиш керек. Сизге ыраазычылык, таң эрте келип бизге ушундай сонун бир көргөзмөнү көрсөтүп, өзгөчө бир кадрларды калтырып кеттик десек жалышпайбыз. Сиздерге ыраазычылык. Сиздерге чоң рахмат. Мага Кыргыздын атын алайга желегин желбирете турган мыкты көргөзмөлөрдө, дүйнөлүк алкактагы мода көргөзмөлөрдө ошол Кыргыздын атын таанытып, желегин желбиретип жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Менин кесиптешим Эржигит жана мен Самара болдум. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жалпыңыздарга ийгиликтүү күн каалайбыз. Баягы күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго миндейт. Эрте турган эркектин ырысы артык, эрте турган аялдын бир шарттык демекчи, күнгүгө пландаган иш максаттарыңыздар өз мүдөөсүнө жетип, ийгиликтер коштосун.